Мээримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын саламын, рахматын, берекесин тилөө менен биргеликте исламдагы ароо айымдар берүүсү сөздөр менен кайрадан эфирде. Ушул күндү жеткизген Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөлөрүнө, сахабаларына бизден салам дубалар болсун. Бүгүнкү биздин куттуу эфирдин коногу устаза Абдухамида Абдыкадыр кызы. Устаза, кош келипсиз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам. Эң алгач эле ушул эфирге чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Сөзүмдөн баштаардан мурда ушул мээримдүү, чексиз мээримдүү, боорукер Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Жана аламдардын элчиси болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чексиз салам жана салаваттарды айтып, сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Чоң рахмат. Негизи эле коомдо экономикалык жана көптөгөн бир байлыктар болот экен да. Бирок ошолордун эң жогорку деңгээлде турганы бул адеп байлыгы болуп эсептелет экен. Бүгүнкү күндө биз менен сиздин сүйлөшө турган темабыз ошо адеп темасына байланыштуу. Негизи эле адеп дегенде биз эмнени түшүнсөк болот, устаза? Негизи эң алгач эле ушул адеп жөнүндө сөз кылаардан мурда байыртадан эле ушул биздин кыргыз элибиз, ата бабаларыбыз эң алгач эле ушул адепке басым жасап келишкенине токтолуп кетсек болот. Анткени адам көркү адеп деп аны ушул бир гана жөнөкөй сүйлөм менен жеткирип койгонун тактамай билдирген сөздөрү бизге үлгү болуп берет десек болот да. Анан албетте биз ислам динине келе турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол ислам дини келгенде өзүнүн эң алгачкы миссиясы деп коебуз го, эң алгачкы миссиясын айтканда бизге ошол мен силердин ошол жакшы кулк мүнөзүңөрдү же болбосо адеп ахлагыңарды толуктоо үчүн жиберилдим деп ошол Бухари, Муслим имамдар келтирген китептерде айткан боюнча, демек бизде ислам дининин эң негизги башаты, өзөгү бул адам баласынын адеп ахлагын жөндөө үчүн келгенини тактамай айтылган десек болот. Андан сырткары адеп деген сөздүн өзү негизи токтолуп кетсек, бул адеп адам баласынын бул жүрүм туруму же болбосо жакшы кулк мүнөзүнө айтылган. Ошол себептен негизинен эле бул өтө кенен сүйлөшө турган тема десек болот да. Ошол эле учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындан башка дагы көптөгөн хадистери бар. Алардын дагы бирөөсү ошол силердин араңарда эң жакшыгыңар бул адеп ахлагы, мындай көркөмүңөр, коозуңар деп дагы Бухари хадисинде айтып кеткен да бизге. Рахмат. Негизи адеп дегенде биз баягы ыйбалык, имандуулукту түшүнөбүз да. Сиз айтып кеттиңиз, хадисте ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге ошо толук адеп ахлакты үйрөтүү үчүн келди деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын негизи эле ошо адеп темасындагы ар бир айтылган сөздөрү биз үчүн, жалпы үммөт үчүн бул бизге бир мыйзам катары карайбыз да. Ошону сурайын дегеним, сиздин өзүңүздүн эң жакшы адеп боюнча же болбосо адеп ахлак, ыйбалуулук боюнча жакшы көргөн хадисиңиз кайсы? Албетте биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт жолун айтканда негизинен эле бардык айткан сөздөрүнө амал кылсак, бул бизди эң толук көркөм адептүүлүккө чыгарат деп ойлоймун. Ошол себептен пайгамбарыбыздын жалпы эле адам баласынын жашоосунда кандай мүнөздө болсо эң жогорку адеп ахлакка жеткирет деген хадистердин бардыгы эле мен үчүн мындай өзгөчө бааланат жана ошол нерсени аткарганга сөзсүз түрдө аракет кылам. Андан сырткары жана айтып кеткендей эле пайгамбарыбыз эң жакшыңар деп айткандан кийин биздин баардык тараптан адебибиз мындай көркөм болуш керек деген пикирдемин. Албетте бизде ошол силердин араңарда эң жакшыңар, ошол кулк мүнөзү жакшыңар деп жана жогоруда айтып кеткендей эле биз ошол нерсеге мүмкүн болушунча бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек деген ойдомун да. Бул азыркы бүгүнкү учурда жалпысынан алып караганда
көпчүлүк жана динден бир аз алыс болгон адамдар же динди толук түшүнө албаган адамдар мусулман менен исламды жанагы бир аз экөөнүн маанисин башка түшүнүктөр негизи жалпысынан, бирок ошол бир гана нерсе деп калыптанганы үчүн мусулмандарды караганда бул ислам ушундай экен деп кабыл алып атпайбы. Демек пайгамбарыбыздын бизге ошол адеп ахлагыңарды толуктоого жиберилдим деп келгендиги дагы өзүнчө чоң бир маанини камтыйт да бизге, мындай ой жүгүрткөн адам үчүн. Анан ушуга бир окуяны кошо кетким келип атат. Ошол Айша энекебизден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө сахабалар сурашкан экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү кандай дегенде, ал ошол тирүү Куран, басып жүргөн Куран деп сыпаттаган экен да. Демек ушул жерден билсек болот, ошол Аллах Таала Курани Каримде пайгамбарыбызды кандай багытта багытталган болсо, пайгамбарыбыз ошого толук түрдө мындай жооп берген инсан. Анан албетте Курани Каримде Аллах Таала пайгамбарыбыздын ушул жогорку кулк мүнөздө экендигин өзү дагы сыпаттап айткан. Ал кыргызча маанисине токтоло турган болсок, сен улуу кулк мүнөздүн ээсисиң деп ошол Калам сүрөсүнүн 4-аятында ушундай мааниде келет. Демек пайгамбарыбыз чындап эле бүткүл адамзатка үлгү экендигин дагы ушул жерден бизге Аллах Таала өзү кайрылып айтып атат да. Албетте мындай аят ушул менен гана чектелбейт болгону, бул бизге өрнөк катары ушул аятка дагы токтолуп кетсек болот да. Биздин динибиз ошончолук уникалдуу. Жөнөкөй эле бир адамдын экинчи бир адам менен болгон мамилесиндеги адеп эмес. Жада калса ошо ажатканага кирип чыгууда дагы ар бир нерсенин өзүнүн адебин койгон да. Бирок биз мындай реалдуу жашоого карай турган болсок, бүгүнкү күндө биздин адеп башка бир нерсеге алмашып бара жаткан сыяктуу. Сурайын дегеним, бүгүнкү күндөгү биздин чыныгы мен мусулманмын деп өзүнүн мусулман катары эсептеген эже сиңдилердин жалпы эле өзүбүзгө деле тиешелүү чыныгы адепке кайтыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Аябай жакшы суроо болду, Аллах ыраазы болсун. Эң негизи эле бул адепке токтолуш үчүн бизде адеп бул кайсыл жактан башталат деген нерсеге токтоло кетсек жакшыраак, туурараак болот деп ойлоймун. Албетте адептин башаты бул тарбия. Бүгүнкү учур менен алып караганда биз жалпы сүйлөй турган болсок, бизде тарбия алсыздады десек жаңылышпайбыз да. Анткени балким бул убакыттын өтүшү деп кандайдыр бир себептерге таянабыз, бирок ошол эле учурда бизге түшүрүлгөн ошол эле Куран ошол эле бойдон сакталып келүүдө, ошол эле пайгамбарыбыздын сүннөттөрү ошол эле бойдон болгону бизде адамдардын түшүнүктөрү бир аз башка тарапка ооп кетти десек болот да. Адепсиз көрүнүштөр биз үчүн мындай жөнөкөй катардагы адаттагыдай эле сыпатталып калды десек жаңылышпайбыз. Эгерде чындыгында сиз айткандай ушул адептин нормаларына карай келе турган болсок, бүгүн ушул биздин Кыргызстандын эле абалын алып карасак, улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо деп ата бабаларыбыз мурдатан бери эле айтып келишкен. Ушул нерсе дагы жоголуп баратат десек болот да. Бул нерсени башаты албетте тарбияга биз аракетти кайра жаңыдан башташыбыз керек болуп калды десек болот. Анткени биздин бүгүнкү коом бул келечектин түзүүчүлөрү да, албетте бүгүнкү жаштар келечектин түзүүчүлөрү деп айтылгандай. Демек тарбияга кайта турган болсок, пайгамбарыбыздын кайра эле жашоосуна кайтабыз. Албетте пайгамбарыбыз ошол адамдарды кантип тарбиялады эле деген нерсеге кайтсак туурараак болот. Пайгамбарыбыз өзү эң жогорку даражадагы адеп ахлактуу болгондугуну бизге айткан ошол эле учурда биз өзүнүн кийинки ошол доордогу адамдарга мындай сөз менен эмес, өзүнүн жүрүм туруму, өзүнүн жакшы кулк мүнөздөрү, өзүнүн мамилелери аркылуу адебин көргөзө алды, тарбиялай алды десек жаңылышпайбыз да. Ошол себептен мен ойлойт элем, ушул кайра жандандыруу бул сөзсүз түрдө ар бир адам өзүнүн баштоосу эң туура деп эсептейм. Буга ошол биздин ошол ата бабаларыбыздан же болбосо кыргыз залкар жазуучуларынан деле эмне дейт, ар бир нерсени же болбосо өзгөрүүнү өзүңдөн башта деген мааниде айтылган сөздөрү дагы мындай бизге бул
дин же болбосо жанагы ислам менен гана чектелбей, биздин салтта деле, үрп адатта деле бул нерсеге аябай маани берилгенин байкасак болот да. Улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо же болбосо өзүңдөн улуудан мурда бир нерсеге кол сунба деп, мисалы тамакка кол сунба же болбосо төргө өтүп олтурба, эгер өзүңдөн улуу адам турса, ата энеге үнүңдү бийик көтөрүп сүйлөбө деген сөздөр бизге мындай ислам менен чогуу эле ошол ата бабаларыбыз деле ошону айтып тарбиялап келишкен да. Демек ушул нерсеге кайтканыбыз, кайтууга аракет кылганыбыз бизди алдыда чыныгы ислам менен жашоого дагы түрткү болот деген ишеничтемин. Устаза жакшы нерсе айтып кеттиңиз, каада салт депчи биздин баягы этно педагогикабызда деги эле кыргыз философиясында айрыкча кыздарды тарбиялоодо чоң бир мааниге ээ эмес беле. Ошону карай турган болсок, ал нерселердин бири да калбаган сыяктуу. Жөнөкөй эле бир сөз менен айтканда, жолдо баратып таштанды таштобо, балким түкүрбө деген сыяктуу ушундай чакырыктарды азыр биз аз-аздан өзүбүздөн баштап элге жайылтууда деги эле ошол азыр көп кичинекей нерселер мода болуп жатпайбы? Ошол бир модага айландырууда кандай бир эрежелерди кылсак болот? Биз ушул эң алгач эле сиз айтып кеткендей өзүбүздөн баштаганыбыз эң туура деп ойлойм. Анткени буга ошол биз ар дайым негизи эле кайсыл бир нерсени аткарарда жашообузда сөзсүз түрдө биз мусулман болгондон кийин ислам динине кайтабыз. Ислам дининде Аллах Таала ошол Курани Каримдин аяттарында кыргызча маанилерин баарыбыз эле мындай жалпылай көздөн өткөргөн болушубуз керек. Ошол жерде карап турсак, Аллах Таала сөзсүз бизди тазалыкка үндөгөн, тазалар менен бирге деген сыяктуу маанидеги аяттарыбыз бар. Андан сырткары деле ошол таза болуунун пайдалары жөнүндө дагы, ал эмес ошол даарат алганыбызда бизди тазалыкка үндөө үчүн эң ыйык болгон Аллах Тааланын алдына ошол саждага баруу үчүн дагы кайсыл адеп менен, кайсыл жолдор менен тазаланып, анан ошол Кудайга жалбаруу же болбосо намаз, ибадатыбызды аткарууну дагы. Демек, бул исламда ушул нерсени үйрөткөндөн кийин мен мусулманмын деген ар бир адам ушул нерсени өзүнөн башташ керек деп ойлойм. Анан дагы бир бизде жакшы сөз бар го, элибизде ошол башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадам депчи. Ушул нерсеге дагы токтоло кете турган болсок, мен гана кылсам мындай коомдун баары мен гана кылсам коомдун баары өзгөрүп кетмек беле, мен эмнени кыйратып коет элем, же болбосо сен эле жалгыз эмнени кыйратып коет элең деген бизде кээ бирки мындай стереотип түшүнүктөр бар. Жок, ошол жалгыз эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүткүл адамзатты ушунчалык деңгээлге өзгөртпөдүбү? Ошол убакытта албетте караңгылык доордо эмнелерди гана көрбөгөн. Керек болсо ушул адам баласы тирүүлөй көмүлүп жаткан учурдагы адамдардын акыбалын ушундай көркөм абалга жеткиргенге себепчи ошол жалгыз эле пайгамбарыбыз болгон эң башында. Анан бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө канча миллиарддаган адам бар. Демек ошолордун баардыгына бир эле адам себепчи болуптур. Ал эле эмес, өзүбүздүн тарыхыбызга деле кайта турган болсок, биздин эгемендүүлүк алышыбызга же болбосо кыргыз болуп сакталып калуубузга деле башында турган эң алгачкы биздин саналуу эле аталарыбыз себепчи болуп, биз сакталып калганбыз десек туурараак болот. Муну тарых китептеринен баардыгыңыздар эле, баардык эле адамдар тарыхын билбеген эл болбойт дейт. Эгер кыргызмын деген адам болсо, ошол тарых китептерин барактап чыккан болсо, буга далил болуп берет деп ишенем. Сонун жооп болду. Аллах ыраазы болсун. Негизи ар бир учурдун өзүнүн бир модасы болот экен, азыркы тилде айтканда. Ушул айымдарга, баягы биздин аудитория көбүнчө айымдар болгон үчүн, негизи эле биз айымдарга арналат бул эфирде. Ошол айымдарга арналган үчүн бүгүнкү күндөгү жанагы өзүнүн сулуулоо же болбосо канткени мен бактылуу боломун, же болбосо менин бул өзүмдүн границам деген сыяктуу баягы биздин укуктарыбызды аябай жакшы билип албадыкпы? Ошол учуру келип калдыбы? Ошо адептин дагы бул менин адебим, бул менин балдарым менен болгон адеп, бул менин жолдошум менен болгон адеп, бул менин көчөгө чыккандагы адеп деген нерсе ошо кайсы бир деңгээлде бир ушундай бир модага айландыра алабызбы? Албетте. Негизи
азыр сиз айтып кеткен нерсе жакшы ат менен белгилүү, жана тренд деп аталып калбадыбы бүгүнкү күндө. Ошол трендке айландыруу үчүн ошол жалпы эле ушул жердеги бизди көрүп аткан же болбосо балким алдыда көрө турган биздин ошол мусулманмын деп өзүн эсептеген айымдарга дагы ушул жерден кайрылуу же болбосо сураныч катары деле чакыруу кылып кетсек болот деп ойлоймун. Анткени Кудайга шүгүр бүгүн Кыргызстанда өтө көптөгөн адамдар ислам динин терең түшүнүп, терең мындай багыт алып, ошол практика жүзүндө, жон гана теория жүзүндө билип коюу эмес. Мурда кайсыл бир убакыттарда ошондой бир аргасыздык учур болсо, бүгүнкү күндө ошону толук 100% ишке ашыра турган мезгилде турабыз. Бул нерсеге дагы шүгүр кылыш керек. Биз билебиз, баягы Аллах Таала кайсыл бир нерсеге шүгүр кылбасаңар ал нерседен ажыратып коюшу толук мүмкүн. Ошол себептен биз ушул адеп ахлакты баардык тармактардан жайылтсак бул туура болот деген ойдомун. Ушул нерсени колдойт элем. Андан сырткары албетте билим берүү тармагында мына Кудайга шүгүр диний окуу жайларыбызда бизде аябай көп, жогорку диний окуу жайлар, ортодагы диний окуу жайларыбыз өтө көп. Ошол жерлерде дагы мындай негизинен токтоло кете турган башка бир нерсе бар да бул жерде. Адам ошол адеп ахлакты билүү башка, анан түшүнүү башка да. Эгерде бир адам бир маалыматты билип койсо, ошол менен чектелип калса, анда ал нерсени кылбайт да. Себеби теорияда билген нерсе практика кылганда таптакыр башка жыйынтык келип чыгышы мүмкүн да. Ошол себептен эгер адам кайсыл бир нерсени так туура түшүнсө, аны аткаруу өтө жеңил болот деген ишеничтемин да. Ошол себептен мисалга алайлы, эгерде бизде адеп ахлак бул тазалык деле адеп ахлактын кайсыл бир түрүнө кирет. Анткени адам өзүн таза алып жүрүүсү, кийимин таза алып жүрүүсү, же болбосо башка бирөөлөр менен болгон мамилеси, демек адам баласы өзүнө кандай жакшылыкты каалай турган болсо, ошол нерсени аткара турган болсо, демек ушул аркылуу эле мындай түшүнсө болот да. Демек мен өзүм бир жерде таза болгонду каалаймынбы, таза жерде жашоону каалаймынбы, бирөө мага келип жакшынакай сылык сүйлөсүн каалаймынбы, демек башка бирөө дагы ушул нерсени каалайт деген деңгээлде кабыл ала турган болсок, мындай бизге бир кыйла жеңилирээк болот деген пикирдемин да. Анан ошол түшүнүк деген нерсеге биз ушундай мындай багыт берип кетсек болот да. Адам качан өзүнө каалаганды, бирөөгө каалаганда толук мусулман болот деп бизге пайгамбарыбыз эскертип кеткен го. Демек ушул хадис аркылуу деле биз ушул тазалыкка, адеп ахлакка, тарбияга маани берсек, биз үчүн кыйла эле жеңил жана мындай бүгүнкү күндө баягы өтө актуалдуу кылганга дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралмак да. Балким биз ушул нерсени билип атабыз, бирок түшүнө албай жаткан чыгарбыз деген дагы суроо жаралат да. Сонун. Негизи эле мусулман айым катары эмес, негизи эле жалпы айым катары, эне катары айымдарды адеп канчалык деңгээлде кооздойт. Деги эле мен айыммын, мен энемин, мен бирөөнүн жарымын деген айым эмне үчүн адеп китептерини же болбосо адеп сабактарын угуш керек? Жакшы суроо болду десек болот. Албетте адам ошол аял заты айрыкча өзгөчө. Бизде ата бабаларыбыз дагы ошол жаш кезинен эле кыз балдарга өзгөчө көңүл бурушкан, өзгөчө аларды аяшкан, кызга 40 үйдөн тыюу деп айтылган. Демек бул жерде биз кээ бир учурларда ушул 40 үйдөн тыюу десе ал нерсени туура эмес түшүнүп албашыбыз керек да. Ал биздин 40 үйдөн тыюу бул 40 үйдөн коргоо деген сөз болуш керек. Анткени биз билебиз, биздин ата бабалар кыргыз эли илгертеден эле өтө ыймандуу, адеп ахлактуу, адепти эң жогорку даражага, керек болсо ошол өзүнүн намысын, аял затын намысын коргоо үчүн башка бир кол салган уруулар менен мындай согушкандагы учурлар болгон, жанагы бир чачын кесип койгондугу үчүн уруу болуп өзүнүн башы дагы алынган учурлар дагы биздин тарыхыбызда кездешет. Демек ошол нерселерге кайта турган болсок, аял киши өзүнүн аруулугун, тазалыгын сактоосу бул милдеттүү деп мындай жыйынтык чыгарсак болот да. Демек бул коомдун сакталышы. Коомдун сакталышы. Албетте ошол себептен жанагы
кызын тарбиялоо же болбосо аял затын кыз балдарды тарбиялоо же сактоо бул улутун сактоо деп бекеринен айтылбайт да. Анткени эне бул урпак улуучу, эне бул эң коомдо негизги ролду ойногон инсан катары аял затынын, анын үстүнө бизде ар дайым ислам дини дагы өтө жогору баалаган, кыргыз эли дагы жогору баалагандыгы үчүн ошол барктуулугубузду сактап калуу үчүн дагы ушул адептерди окуп үйрөнүүсү милдеттүү деп ойлойм. Албетте бул жеке гана турмушка чыккан же болбосо эне болгондор үчүн гана тиешелүү эмес. Бул албетте баардык кыз балдар келечекте бул эне болот, бирөөнүн жубайы болот. Ошол нерсеге жеткенге чейин бул нерселерди өзүнө калыптандыруусу керек. Ал нерсе албетте тарбиядан, ата энеден көз каранды болот сөзсүз түрдө. Демек туура тарбия же болбосо ислам менен тарбияласа эч качан жаңылышпайт буюрса. Чоң рахмат, сонун жооп болду. Адеп темасы бул баардык исламды камтыган тема деп түшүнсөк болот. Анткени биздин динибиз негизи ошо адептин үстүнөн курулган эмеспи, тынчтыктын, адептин үстүнөн. Бүгүнкү күндө биздин баягы батыштын дейбизби же соцсеттердин таасири көп болуп атат дейбизби, биз өзүбүздүн адебибизди, кандай улут экенибизди, биздин тарыхыбыз кандай экенин унутуп бара жаткан сыяктуубуз да. Ошол бүгүнкү күндө сот тармактарында деги эле ошо технологияны же болбосо виртуалдык жашоодо адеп маселесин кандай бөгөт койсо болот? Жакшы. Бул нерсеге албетте жогоруда да сөз кылып кеткендей, адам ар бир кылган нерсесине кыяматта өзү жооп берет. Бардыгыбыз өзүбүздүн кылган амалыбызга өзүбүз жооп беребиз. Эми демек кетирген убактыбызга, жашаган жашообузга дагы бир күн сурак бере турган күн келет. Демек мен мусулманмын, мен ушул динде, исламда толук жашап өткүм келет деген инсандардын бардыгы өзүнө суроо бериш керек. Бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы сөзсүз биздин жашообуздун бардык бөлүгүндө пайгамбарыбыздын сүннөттөрү орун алат. Албетте эгерде бир адам аткарса, аны көптөгөн соопторго ээ болот. Эгер аткарбаса, сооптон куру калат. Ошол эле учурда убактысы дагы балким текке кеткен болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде да айтып кетким келип атат. Пайгамбарыбыздын хадисинде ошол эки адам баалабаган эки нерсе бар дейт го. Баарыбызга белгилүү хадистердин бири бул биринчиси ден соолук, экинчиси бош убакыт дейт го. Ушул бүгүнкү күндөгү соцсеттер эң көп бардыгыбыздын убактыбызды алып жатат десек болот да. Эч нерсе карабадым деген эле инсан жок дегенде 1 саат, 2 саатын күн сайын ошол сеттерге арнап коюп атат. Арнап коюп жатабыз десек туурараак болот да. Алардын арасында албетте биз деле барбыз сөзсүз түрдө. Бирок мүмкүн болушунча ошол нерсени туура жакка пайдаланганга аракет кылыш керек. Бул замандын талабы десек туурараак болот. Баягы технологиянын өнүккөнү бул замандын талабы. Бирок ушул нерсени пайдалануу, кандай пайдалануу бул ар кимдин өзүнө берилген укук, эрк десек жаңылышпайбыз да. Демек берилген мүмкүнчүлүктү, бул өмүр сыяктуу, өмүр эле негизи убакыт кетип атат. Ошол убакытты ким кандай пайдалануусу ар кимдин өзүндө. Ушул нерсени түшүнүп жеткен акылдуу адам болсо, демек ал соцсеттердеги анча мынча нерселерге азгырылбайт деген пикирдемин да. Демек адамдарга ушул соцсеттердин пайдалуу жактарын мүмкүн болушунча чагылдырып бергенибиз жакшыраак. Ушул жерден айткым келет, ушул сиздердин берүүңүздөр сыяктуу берүүлөрдү эгер кимдир бирөө көрсө, аз да болсо ушул жерден бир сөз болсо дагы, бир сүйлөм болсо дагы пайда алып ушул нерселерди көрө турган болсо, демек ал убактысын жакшы жакка колдонуптур. Бир аз болсо дагы ошол балким билген нерселерин айтып жаткан чыгарбыз. Бул жана момундар бири-бирине эскертүүчү. Ошол себептен балким алар үчүн жакшы бир эскертүү болот деген үмүттөбүз да. Жакшы. Бүгүн бизге баягы чоң бир адеп деген чоң бир ааламга киришүү катары болду. Буюрса кийинки эфирлерибизден ар бирине өзүнчө карап чыкканга аракет кылабыз. Тамактануу адеби, жолдо жүрүү адеби дегендей. Бирок ошого чейинки убактыңызды бөлүп бизге конок болуп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анда сизге эркин микрофон. Чоң рахмат. Мен алгач сөзүмдү ушул
жыйынтыктап жатып баягы пенделерге ыраазычылык билдире албаган адам Кудайга эч качан ыраазы болбойт дейт го. Ошол себептен ушул жерде ушундай эфирлерди алып чыгып жаткан эң алгач эле Мариям устаза сизге ыраазычылык билдирип кетким келет. Аллахым өмүрүңүзгө убактыңызга береке берсин жана ушул жерде кызмат кылып жаткан, бизди тартып жаткан, бизди ушундай күзөтүп турган, кандай алып чыгышат деп бизге өзүнүн салымдарын кошуп жаткан жалпы жамаатыңыздарга да терең ыраазычылык билдирем. Аллахым барыңыздардын өйүңүздөргө тынчтык берсин, жакшылыктарын берсин, биз билген билбеген баардык жакшылыктарын насип кылсын жана бизди ушул жерде көрүп жаткан жана көрбөгөн баардык мусулман бир туугандарыбыздын дагы үй бүлөлөрүнө тынчтык, жакшылык, бакыт каалап кетмекчимин. Баардыгыңыздардын үйүңүздөрдө Аллах Тааланын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрү, Аллах Тааланын сөзү, сүннөттөрү иншаллах жаңырып турган болсун. Анан элибизге, жерибизге, мамлекетибизге албетте тынчтык, өнүгүү ар тараптан иншаллах эң жогорку өнүккөн, атагы эң жакшы, эң сонун үлгүлүү өлкө деп таанылган өлкөлөрдүн катарынан болойлу деген ниеттемин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу эже сиңдилер, бүгүн сиздер менен исламдагы аруу айымдар теле берүүсүнүн бизде устаза Бихамид Абдыкадыр кызы болду. Конокто буюрса кийинки эфирлерден ар бир жашообузга керектүү болгон күнүмдүк тирчиликтеги керектүү адеп ахлактарга көңүл бурууга Аллахым насип эткен болсун. Бүгүнкү эфирден пайдалаган болсоңуздар биз максатыбызга жеттик деп эсептейбиз. Кемчилдигин жараткан өзү кечирген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.